Күндөрдүн биринде bir жаш жин көчөлөрдү аралап жүрүп bir жаш сулуу аялга жолугуп калат. Жана ошол аялдын артынан ээрчип бара берди. Жин аялдын шамалга урунуп, желбиреп бараткан кийиминин этегине көзү түшүп калды. Кокус этеги шамалга ачылып кетсе, адамдарга таандык денесинин сулуулугун bir көз иримемче болсо да көрүп калайын деп аңдып артынан түштү. Жин кандай болгон учурда да жин да. Ал үмүтүн үзбөй аялды ээрчип бара берди. Махрамы жок жалгыз жүргөн жаш аялга көңүлү кеткен эле. Аял үйүнө жетип келди. Үйүнө кирип, «Ассаламу алейкум» деп салам берди. Анын саламына адамзат эмес, алда канча аппапакай нурга бөлөнгөн үй периштелери саламына алик алышты. Муну көргөн жин мажбур коркуп, жашынып отуруп үйгө кирип алды. Ал бүт үйдүн дубалдарын карап чыкты. Үйдө бир да адам жана жаныбарлардын сүрөтү жок эле. Андан соң түз эле мончого барып жайгашты. Анткени мончо душта гана аялдын сулуулугун көрүүгө мүмкүнчүлүгү бар эле. Бир аздан кийин аял дааратканага кирди. Шашылып анын артынан түшкөн жин катуу бекем дубалга туш болду. Аял кандайдыр бир дубаны окуду окшойт. Даараткана көрүнбөс болуп бекилип калды. Жин үмүтсүз абалда кайра мончого кайтты. Аял дааратканадан чыгып мончого тагыраагы душка кирди. Жин аялдын ажайып сулуу жүзүнө тиктелди. Чачтарына колун узатты. Ушул учурда аялдын чачтары тикенектей жиндин колуна ушунчалык катуу сайды, катуу ооруга чыдабай жин мончодон качып чыкты. Кийин аял намаз окуш үчүн жай намаз салды. Жин аны бир аз арыдан күзөтүп карап турду жана ичи сыгылып кетти. Анткени аялдын айланасында нурлуу периштелер коргоп курчап турушкан эле. Намазын бүткөн соң ошол жердеги нурлар аялдын кулагына бир нерселерди айтып шыбырагандай болду. Аял жай намазда жыйнабай текчеден бир китепти алды. Китепти ачып окуй баштаганда бөлмөдө нурдан болгон учтуу найзалар өсүп чыга баштады. Муну көргөн жин «Сыйкыр го бул, сыйкыр. Сыйкыр чытырбайбы бул аял» деди да турган жеринде катып калды. Аял болсо китепти окуй баштады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ар-рахман, алламал Кур'ан, халакал инсан. Мээримдүү жана боорукер Аллахтын аты менен. Мээримдүү Аллах Куранды үйрөттү. Инсанды жаратты. Буларды укканда жин калтырап өзүн бир кызыктай сезе баштады. Босогого жыгылып, үстүнө топурак жаай баштады. Топурак да өзүнүн коомун коргоп жатабы деп таң калды. Адам топурактан жаралганын жиндер да жакшы билет эле. Аял китепти улантып окуй берди. Нурулуу периштелер аялды тегеретип, кун коюп угуп отурушту. Ва халакал жанна мин мариджин мин нар. Жана жиндерди оттун алоосунан жаратты. Бул аятты укканда жин кызык, акыры бул биз тууралуу айтып жатат го деп таң калды да башын ийип саждага жыгылды. Жараткан Аллахтын кудуреттүү сөздөрү жинди катуу таасирлентти. Бул учурда эшик такылдады. Эшикти ачаар замат жин эшиктин кысыгынан качып сыртка чыкты жана өз коомуна карай жол тартты. Жин өзү жашай турган кароосуз калган үйдөн өзүнүн бир досун издеп тапты. Ага көргөн укканын баарын төкпөй чачпай айтып берди. Ал эми досу болсо оозунан түтүн чыгарып, узак убакытка чейин каткырып күлдү. Жакшы дагы эсиң барында ал жерден качып чыгыптырсың. Ал түгүл эң күчтүү жиндер да андай үйлөргө баш бага албайт. Ал аялды аңдыганыңдын пайдасы жок. Жүрү андан көрө бардык жиндер чогулган жерге сени алып барам деп доосу ээрчитип ичкилик, бузукулук болуп жаткан жерге ээрчитип барды. Досу ал жерге кирер замат жарым жылаңач бир аял менен ичимдик ичи баштады. Алардын баарын четтен көз салып карап турган жаш жин эмнегедир капалуу болуп, жүрөгү сыгылып сыртка чыкты. Анын кулагында жанагы аялдын кооз үнү менен окуган Куран аяттары жаңырып жатты. Куран аяттары алда качан жүрөгүнө орнуп, өзгөрүп кеткенин сезди да, жанагы ызы-чуу ичкилик болуп жаткан жерди таштап чыгып кетти. Жана келме келтирип мусулман болду. Ошол күндөн баштап көчөдөгү уяттуу жерлерин жаап жүргөн ыймандуу аялдарды аңдыганды токтотту.
Мына ошондуктан дааратканага душка киргенде сөзсүз дуасын окуп кирүүнү пайгамбарыбыз эскерткен.